Жерди сатып өтүптүр да бардыгы Шарабиден капарып. Махинация да бул да? Махинация эмес, мыйзамдуу бул. Я очень сильно пострадала. Төлөйкөн айлыкмыттын бекеттери келип мына үйлөрдү бузуп атышат. Эми мен уже чарчадым. Эл мүлкүнө кол салган оорулар менен күрөш уланыш керек. Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевич келгенде Чорныйдын дагы тамырын кыркты. Жалпысынан 4,5 гектар жерди 2 миллион сомго баалап, аягында 2 тыйынга ээ болбой, бул жерлердин бардыгы жеке менчик тараптарга өтүп кеткен. Ким сиздер менен договор түзгөн эле? Менде Мырзаматов Рустам, уну энеки уулу болгон Нургазы деген. Элдин мүлкүн сиз сатып берип атпайсызбы Мырзаматовго? Алданып калдым деп атасыз эми азырчы. Ош шаарынын аянты 2,5 эсеге кеңейди. Кара Суу районунун Төлөйкөн, Кызылкыштак айыл өкмөттөрү толугу менен Ош шаарына кошулуп, эми өз-өзүнчө аймактык башкармалык болду. Ага улай эле Нариман, Папан айыл өкмөттөрүнүн айрым көчөлөрү Ош шаарына кошулган. Буга чейин эл арызынын негизинде Ош шаарына кошулган айыл өкмөттөрдөгү жер мафиясы эми ошол бойдон жабылып калабы? Элдин жерин сатып байыгандар жазасын алышы керек эле. Алар жоопсуз калбасын, элдин жери элге кайтсын деген талапты эл коюп жатат. Жерди сатып өтүптүр да бардыгы Шарабиден капарып. Мына ал жер мына аэродромду карагыла. Жөн эле какшатып туруп эле алып сатып берди кусок кылып эле. Мамлекетке кайтарса болот экен. Мен ону кетем. Эми кантип бет мына бул кеткен кыйындар кетти да, матранттар кетти го. Махинация да бул да? Махинация эмес, мыйзамдуу бул. Кантип бөлүп алышат кусок кылып аэродромду. Объектте болчу, onu эч качан бирөө алып мындагы ишкана салбаш керек ондой жерге. Текшерип жатат мыйзамдуу жерлер. Аукцион сатылган жерлер бардыгы мыйзамдуу. Шарабидин Капаров коррупционер дей алам, себеби менде материал бар. Бардыгы иш жабылды, эми зачем эми козгойм эле? Болду эми. Бир жерде жер бар. Ошого жасалма токтом жасашат. Анан кийин буну сатышат. Ал никому не секрет. Это Бишкекте дагы ошондо, и биз Кара Сууда курч алды. Ал качан курч алды? Телек Исмаилович аким болгондон кийин. Телек Матраимов. Ошо Матраимов. Эми мен уже чарчадым. Я очень сильно пострадала. Аэропорт боюнча жалган маалымат берди, мени аброюмга шек келтирди деп туруп мени сотко берди. Ким? Шарабидин Капаров. Ошо аэропорту мен сүйлөгөнмүн. Жазган арыздардын бүт каргышы мага келип тийип, мен айттым го менин кызым каза болду деп. Кара Суу районуна караштуу айыл өкмөттөр Ош шаарына чектеш жайгашкандыктан жерлерди мыйзамдаштырып, акылдуулук менен жер мафиясын уюштургандыгын азыр ар бир жаран билип калды. Ош шаарынын айланасындагы Кара Суу районундагы 5 айыл өкмөт эгемендүүлүктөн кийин же 2010-жылдан кийин жер мафиясын уюштуруп, өзгөчө өз билемдик менен каалагандай элдин жерине кол салып башташкан. Алардын арасында мамлекеттик кызматтын өкүлдөрү сап башында турса, уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрү, прокуратура, сот кызматкерлери, күч кызматкерлери бардыгы биргеликте элдин мүлкүнө кол салып турушкан. Бул нерсенин аягы токтош керек, мыйзамдуулук орношу керек эле. 2010-жылдан баштап жерге байланыштуу узучуулар башталган. Өз кезегинде Шылуундар кадастр мамлекеттик мекемесинин жана архитектуранын айрым кызмат адамдары менен тил табышып, эл мүлкү четинен кымырылып келген. Бул иштердин аягы сотко жетип, соңунда акталып, таптаза чыгып жүрүшкөн. Президент Садыр Жапаровдун бийлигинде катуу тартип менен оорулар ордун түрмөдөн табууда. Коррупция менен күрөштү Камчыбек Ташиев, Курманкул Зулушев баштаган жетекчилер тыкыр көзөмөлгө алып иштеп жатышат. Ага улай эле өлкөдө соңку учурда массалык түрдө уюшкан кылмыштуу топтун жетекчилери кармалып, абакка отургузулду. Алардын аягы дале болсо тыйыла элек. Белгилүү болгондой, криминалдар мамлекеттик кызматтарда иштеген. Өткөн жумада эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ош шаарында Кадырбек Тосоновдун уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү, Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Бойко Кайманаты бар Алмаз Абдыкаримовду кармады. Ал 500 гектарга жакын жердин сатылышына айыпталууда. Мурунку айыл өкмөт өз учурунда элдер менен жер талашып, өзүчүү болгон видеолор тараган. Андан кордук көргөн Сүйүм Канабытова мыйзамсыз деп сүрдүрүлгөн үйүн бир учурда Алмаз Абдыкаримов өзү саткандыгын айтат. Ошондуктан анын үстүнөн арыз жазып, тийиштүү органдарга кайрылган. Үстүнөн арыз жаздым. Бул жерде 2 айыл өкмөт, биринчи айыл өкмөт Папан айыл өкмөтүнүн Исмаилов Ермамат, экинчиси Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн Абдыкеров Алмаз
Ökö bizim papandın jerin ökö kelişimde эле öz bilimдик менен бири-бирине алмаштырып сатып берген жерлерде. А биз түгү негизи биздин папан айыл өкмөттөн токтом китептер чыккан. Анан биз ошол жерлерге үй салганда Абдикенов Алмаз кайрадан акча бересиңер, болбосо кирбейсиңер дегенде ар бир чегибизди башкадан Абдикенов Алмазга акча берип, акчанын негизинде биз үй салдык. Үй салгандан кийин 5 жыл үй салып жашагандан кийин 5-ши жылы келип Исмаилов Эрмамат менен Абдикерим Алмаз бул жер атасы менен Айбек Осмоновдук экен. Бул жерден сиз чыгышыңыз керек экен дейт. Анда мен акчаны ким төлөйт десем, туруп туруң сүйлөшөбүз деп туруп мени алдап, мен 20 жыл кордук көрүп жазган арызым эч бири туура келбейт эле көрсө, бул жердеги бийликтер тамырлашып кеткен экен түгү менен. Чорныйдыкы чорныйдай, красныйдыкы красныйдай. Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдышаевич келгенде чорныйдын дагы тамырын кыркты. Фамилия имя отчество? Абдукаримов Алмаз. Громче. Год рождения? Абдукаримов Алмаз. Рождение? 4-й. Кармалган Алмаз Абдукаримов Ош облусунун Кара Суу районундагы Төлөйкөн айыл өкмөтүн узак жылдар бою башкарган. Ал мезгилде Алмаз Абдукаримовду түз жетектеген ошол кездеги Кара Суу районунун акими Тилек Матраимов болгон. Экөө мамлекеттик кызматта турган учурда гектарлаган жерлер мыйзамсыз менчиктештирилген. Ошол себептүү бир жума мурун Кара Суу районунун мурунку акими Тилек Матраимов камакка алынган. Тилек Матраимов мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин экс орун басары Райымбек Матраимовдун жана жогорку кеңештин экс депутаты Искендар Матраимовдун бир тууганы. Ал 8 жыл ашып Кара Суунун акими кызматын жетектеп турган учурда Кара Суу менен Ош шаарына чектеш жерлер сатылып, башаламандык жаралган. Тилек Матраимов кызматта турганда жер сатуу боюнча айыпталган. Эл арызданган айыл өкмөттөр кызматтан кетпей эле тескерисинче кызматын бышыктап турган. Буга бир мисал Кара Суу районуна караштуу Кызылкыштак айыл өкмөтүн 10 жыл башкарган Шарабижин Капаров чуулуу жер сатууга көп жолу айыпталып, бирок суудан курук чыккан. Айыл өкмөт кезинде гектарлаган жерлер жеке тараптарга өткөндүгүн жергиликтүү тургундар айтат. Бирок аларга өзүнүн тиешеси жоктугун айыл өкмөт айтып келет. Кадырдан сиздер байкап турган жер Ош шаарынан алыс эмес, Кулатов шаарчасындагы Барсбек кагандын эстелигинен аэропорт тарапка бараткан жолдун сол тарабындагы жерлер жеке тарапка сатылып кеткен. Кезинде Кызылкыштак айыл өкмөтүнө караштуу бул жай эски аэропорт колхоздун жери болгон. Аянты 4 гектардан ашык жер 1994 жылы реформа мезгилинде Бостон кооперативине өткөн. Бостон кооперативине негизинен 30 гектардан ашык жер караган. Өзүңүздөр байкагандай бул жерлердин бардыгы айдоо жана ошондой эле өйдө тарапта кайракы жерлер болгон. Ал жерлерди азыркы учурда элдер иштетип жаткан мезгили. Ал эми бул оң тарабымдагы турган бул мурун эски аэропорт деп айтылып жаткан жер. Ал эми соңку 5 жылдын аралыгында курулуштун жаңы толкуну күчөп, бул жакта мончодон башталып кафе, ресторан, май коюучу жайларга чейин ачылып кетти. Жеке менчикке өтүп каалагандай ишмердүүлүк жүргүзүлүп жаткан жердин берилиши мыйзамдуу экендигин Кызылкыштак айыл аймактык башкармалыгынын башкы адиси билдирет. Бостон кооперативы аркылуу ал жер берилген да. Через суд решение кылгандан сырткары бул жер талаш-тартыш болуп 2011 арыз түшүп, бирок жазып, элдер жазып, СМБге жазышкан. Анан тергөөлөр жүрүп 2015-16 жылы суд ишleri бүткөн. 5 жылдын тегерегинде курулуштар курулуп кетти. Анда суд процесс азыр эми бардыгы мыйзамдуу ал жер. Суд процесс бүткөндөн кийин архитектурный документ жасатышып, документтерди куруп турган жайга, то есть коммерческий бакта пайдалануучу уруксат алып туруп, анан курулуштар курулган. А бирок Бостон кооперативинин ээси Шермухаммат Мурзабаев жана Акыйкат дыйкан чарбасынын башчысы Закир Хашимов мурунку аэропорттун жерин коркутуп, үйкүтүп, мажбурланып кол койдурулуп, алдоо жолу менен жеке менчикке өткөндүгүн айтып берди. Şu yerde mençileştirip hani kızıl kitap kılaylı degende biz makul berganmiz, makul berip bir yerde bunu talaş yaptı, şunu mençik koyaylı degende biz makul bo'lganmiz. Keyin ene kızıl kitap kılgandan keyin bular enekin bizga akçanı bermey koygan. Keyin ene biz ene urushganmiz bular bilan, uruşup ene sudga berganmiz. Rayon sudiga, oblastnoy sudga. Keyin enekin bular Verxovniy sudga berip bunu jutib olishadi. Kim sizler menен dogovor tuzgөн эле? Жерди сатып алам деген. Aşı bu yerda Mirzamatov Rustam uni enekin o'g'li bo'lgan Nurg'ozi degan. Ошол кооперативде
сиз төрага болгон экенсиз. Ушул жерлердин бардыгы сиздин намыңызда болгон. Бирок сиз эмне себептен кол коюп жеке менчикке өткөрүп берип койдуңуз буларгачы? Эми коркутуу жол бар болам. Коркутуу жол менен? Коркутуу маселени коркутуу деген телефонлорум алган. Коркутуу болгон да. Анан акча берем дегенби? Акча албаган, акча туруп гапырып, бул Осмонда жүрөт эле биз. Сиздин кооперативиңиздин карамагында, сиздин карамагында ошол кезде 30 гектардан ашык жер болгон сизде. Анан 4,5 гектарын коркутуу жолу менен алып алса, калган жерлер каякта азыр? Элдик колда, хаммасы элдик колда. Бу жер Юриш катары колдонуп атат элдер азыр. Бу жер ассоциацияга теккен жер эле. После распада колхозда келген. Ошол мезгилде мамлекеттин башында Алмазбек Атамбаев турган. Ошондо Рустам Мырзахматов Ош шаарынын вице-мэри болсо, мэр шаардын мэри Мелис Мырзахматов болот. Туурабы? Анан губернатор Сооронбай Жээнбеков болот. Кара суунун акими болсо Тилек Матраимов болот. Туурабы? Шундай болуш керек, шундай болгон. Onda Karapayım halkımız kim kaya geçen biz bilmeyiz de Rüstem Mırzamatov kim, Matrayimov kim, Melis Mırzamatov el tane gelmiyor, oldu. Oy ava. Ошо sizde турат да маселе. Эмне себептен кол коюп берип, мына элдин мүлкүн сатасыз жеке тараптарга. Сизде күнөө турбайбы? Элдин мүлкүн сиз сатып берип атпайсызбы Мырзаматовго? Алданып калдым деп атасыз эми азырчы. Анан сиз жоопкерчилик алдыңызбы ушул боюнча мына элдин мүлкү да бул жерчи эми? Жоопкерчилик айыптарбыз энди. Элдин биз коркуу жолу булган. 2010 жылдан кийин Бостон кооперативи жалпысынан 4,5 гектар жерди 2 миллион сомго баалап, аягында 2 тыйынга ээ болбой, бул жерлердин бардыгы жеке менчик тараптарга өтүп кеткен. Жер мафиясын уюштуруп, эл мүлкүнө кол салган уурулар менен күрөш уланыш керек. Ал боюнча бир гана мамлекет башчы Садыр Жапаров, Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын башчысы Камчыбек Ташиев гана күрөшпөстөн, бул боюнча бүтүндөй коомчулук, жарандык активисттер жана ошондой эле журналисттер коомчулугу да бул маселени көз жазымда калтырбаш керек. Башкы план боюнча бул аймак айыл чарба багытында иштетилиши керек болчу. Бирок азыр башаламан курулуш жүрүп, сатып алган адамдар каалагандай ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Озун туурасы 7 гектардан ашык жерди ээлеген аймакты 29 адам сатып алган. 2018-жылы Кара Суу райондук архитектура курулуш башкармалыгы башкы пландын долбоорун иштеп, тийиштүү кызматтар менен макулдашылган. Ушу башкы планды иштөөнүн өзүнүн тартиби бар. Шаар куруу документтерин иштеп чыгуу, анын курамы жана бекитүү, макулдашуу тартиби жөнүндө биздин өзүбүздүн жоболорубуз бар. Ошолордун негизинде 2018-жылы жада калса ошол жердеги менчик ээлеринин укугун бири-бирине минип калбастыгы үчүн, кызыл китептери ар кандай накладка болуп калбастыгы үчүн топосъемка кылып, ошол топосъемкага отургузуп, анан башкы пландын долбоорун иштеп чыкканбыз. Биз айтып жаткан жерлерде Кара Суу районуна караштуу Кызылкыштак айыл өкмөттү, райондук архитектура башкармалыгы, райондук мамлекеттик каттоо кызматы, мамлекеттик долбоорлоо институту, Ош газ ишканасы жана ошол кездеги жер адистери макулдашып жеке менчикке өткөргөн. Жергиликтүү тургундар Ош шаардык кеңешинин депутаты Гүлнара Мырзакаримова чиновниктер бөлүшүп алган жерлерди мамлекет карамагына өткөрүү керектигин билдирет. Биз дагы эле азыр күрөш десе күрөшө беребиз. Жерди неме кылып. Жерди сатып өтүптүр да бардыгын Шарабидин Капаров. Аэродромду сатты. Ким? Ошо Шарабидин неме сатканда 111 миң эле сатып берген, сомго эле. Канча гектар экен? Канча гектар эле ошо почти 4 гектар, 5 гектарга жакын да. 111 миң сомго эле мен доллар депмин. Доллар эмес экен да. Бул канчанчы жылы? Ой, бул ошол барында. Шарабидин Капаров барында малы. 2019-жылы болду же 16-жылыбы? 16, 15, 16, 14 жылдары болуш керектир. Ошондой жылдар болгон да. Ал айыл өкмөттүн кассасына түшкөн бекен? Айыл өкмөттүн кассасына түшкөнбү, түшкөн эмесби билбейм. Эми ошентип өздөрүнчө кусок бөлүп алышкан экен. Бу жерде матраимтар дагы бар. Матраимтар бар. Онун ичинде матраимтар бар. Ошол кездеги булар матраимтардын адамдары да бардыгычы. Ошол жерде матраимтардын адамдары неметкенде бөлүп алышкан да. Мына ал жер мына аэродромду карагыла. Жөн эле какшатып туруп эле алып сатып берди, кусок кылып эле. Бардыгыначы элдер канчасы кыйналып турат азырчы. Аэродромду кайтарса болот экен да. Айтты. Мамлекетке кайтарса болот. Мамлекетке кайтарса болот экен. Мен аны кече. Эми кантип бет мына бул кеткен кыйындар кетти да, матраимтар кетти го. Эми кайтарсак болот экен.
Жер мафиясын ачыктап жүргөн айылдык кеңештин депутаттары мурунку айыл өкмөт башчысы Шарабидин Капаров тарабынан басмырланып жүргөндүгүн айтып беришти. Бизде мындай да, бизде ошо курч алды. Мисал үчүн ана бир жерде жер бар. Ошого жасалма токтом жасашат. Анан кийин буну сатышат. Ошону бардыгын текширсе, ошо жасалма токтом болуп чыгат. Ал никому не секрет. Это Бишкекте дагы ошондо, и биз Кара сууда курч алды. Ал качан курч алды? Телек Исмаилович аким болгондон кийин. Телек Матраимов. Ошо Матраимов. Шарабидин Капаров коррупционер дей алам, себеби менде материал бар. Бизи Кызыл Кыштак айыл аймагынын тургундарыга бермеген. Мен дагы ютубтарга ошо аэропорт боюнча сүйлөгөн сөздөрүм бар, чыккандарым бар. Бирок бизге азыр сүйлөп бергиңиз келбей атпа? Сүйлөп бергим келбей атат, потому что я очень сильно пострадала. Мен үйүм азыр залогдо турат. Ошол аэропорт сөзүнү аэропорт боюнча жалган маалымат берди, мени аброюмга шек келтирди деп туруп мени сотко берди. Ким? Шарабидин Капаров. Шарабидин Капаров. Ошо аэропортту мен сүйлөгөнмүн, үкем. Айыл аймактагы жер мафиясын ачыктап жүргөн бул айылдык активист депутат азыр өз пикирин эмнегедир билдирбей калган. Буга чейин жөө жүрүш жасап, жер сатуу боюнча президентке чейин кайрылган. Эми айтпайм эми. Себеби мен арыз жазбаймын, болду, мен чугушпаймын деп койгом. Арыз жазбаймын. Бир сотик жер алганым жок, бардыгы билет. Бирок депутат болдуңуз. Депутат болдум. Айылдык кеңешке депутат болдуңуз. Айылдык кеңешке болдум, шаардык кеңешке. Жазган арыздардын бүт каргышы мага келип тийип, мен айттым го, менин кызым каза болду деп. Кызыл Кыштак айыл өкмөтүн 10 жыл башкарган Шарабидин Капаровдун жетекчилигинде жерлер сатылгандыгын жергиликтүү тургундар, шаардык кеңештин депутаттары айтып беришти. Өзүнөн туура маалымат алуу абдан кыйын болду. Анда телефон номерин беринчи, телефон номерин берсеңиз. Ой, жооп берип койсуңуз, мен сагалап тура берем эшиктин алдында. Шарабидин Капаров 3 күндөн соң өзү байланышка чыкты. Ал жер мафиясына эч кандай тиешеси жоктугун айтып берди. Жана бардыгы мыйзамдуу экендигин айтат. Бурса кооперативинин жери. Онун аркасында жол жок. Жер мыйзам чегинде аукцион аркылуу сатылган жер бар. Onu tekşerip de desem bu için 3 yıldan beri tekşerip 2 yıl tekşerip desem bu. Ol boyunca emek yok ol boyunca. Mizam çekinde aksiyon arkalı satılgan. Kaysıl yerler? Kaysı aksiyon arkalı satılgan? Aksiyonda görüngen, işte bir dokumentleri var bardığında. Ben bulga çeyin öz biz resmen oldu işte gelmem, buna pazarda işte geldim, çoğun pazarda. Hazır kıçıda mülkleriniz neler var özünüzde katılgan? Bende katılgan hiç yok. Ben özümde katılgan hiç yok. Az özüm oturgan üy, çoğun önemli üy. Өзү айыл өкмөт болгонго чейин ишкердик тармакта иштеп, бутуна тургандыгын айткан мурунку айыл өкмөт Шарабидин Капаров учурда эч кандай мүлккө эмес. Ага тиешелүү компаниялардагы юстиция министрлигинде жок. Бирок жакындарына катталган мүлк бар. Ал эми эски аэропорт ордуна катарынан тизилген 29 адамдын жери бар. Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинде каттоодо турган Мегаполис соода борбору Ашуров Батырбекет таандык. Жанындагы Элдарада Гранд рестораны Мончо юстиция министрлигинин сайтында жок болуп чыкты. Тийиштүү кызмат иликтөөгө алышы зарыл. Ал жердеги Россия нефть май куюучу жайдын ээси Семетей Козиев. Ал болсо жогорку кеңештин депутаты Алишер Козиевдин бир тууган энеси. Бул компаниянын негиздөөчүлөрү деп буга чейин журналисттер Алишер Козиев жана Олкан Тургунова деп таап чыгышкан. Олкан Тургунова болсо бажы кызматынын башчысынын мурунку орун басары Райымбек Матраимовдун жубайы. Шаарыбызга бийик имараттардын курулуштары, тейлөө кызматтары, соода борборлор түшкөнү бул абдан жакшы көрүнүш. Бул мамлекет өнүгүп жатат дегендин дагы бир белгиси. Бирок алардын бардыгы мыйзамдуу салынып, мыйзамдуу ишмердүүлүк жүргүзсө, аларга эч ким каршы болбойт. Бардыгы ыраазы эле болот. Бирок тилекке каршы момунтип элге деген жерлер элге берилбей, жеке менчик тараптарга берилгени бул абдан өкүнүчтүү. Ошондуктан да карапайым калк жер издеп борбор калаага агылып, арыз мыңдардын аягы тыйылбай келет. Желепчүбөт бул адамдарды. Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнө жерге байланыштуу чуулганда окуялар көп болот. Бирок аягында эч ким жазаланбайт. Мисалы 2023-жылдын 11-январ күнү Кара Суу районунун Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары пара менен кармалган. Ал $4000 өлчөмүндө акча талап кылып жатып, улуттук коопсуздук
мамлекеттик кызматы тарабынан кармалганы коомчулукка чыккан. Туп-туура 1 жылдан соң акталып, кайра өз ишин баштаган. Бұл жерде подстава кылышты да. Мына орысша тилмен айтканда подстава уюштурулган. Бул адамды дагы ошол уюштурулуп жөнөткөн. Акчалар фиксация болуп атпайбы? Андай лентадан өтүп атпайбы? Демек сизге берген бул ишканадан? Ооба, ишканадан ошол биз баягы мен эжемдин операциясына жардам берем, машинанын немеси деп туруп ошону чечип сотто айтып берди. Сотто полный айтып, видео немеде көрсөтүп, өзүнүн кагаздарынан берип. Эмнеге подстава кылды, эмнеге антты? Ал боюнча өзү эч немени айтылган жок ал жерде. Өзү мен жалган арыз, мен ушундай жалган арыз бергеним деп ошол арыздануучу ушундай. Жер мафиясы деп айтып калдыңыз. Кандай жер мафиясы бар деп? Жолто болдум, жолуна ушундай. Ушул бир жерлерди өткүзүш керек болуп калды, бир жерлердин да болгон. Бардыгы ошол бизде ошо жободо, мыйзамдарга каралган боюнча. 45 000 ел жашаган Кызылкыштагы айыл өкмөтүндө